Эзелден туруп жердеген элет кыргыз эли бар. Эсенсизби, урматтуу достор? Элет таануу аттуу курсубузга кош келиңиздер. Сиздер менен мен Элери Бүтүкчү. Эң биринчи сабагыбыз курсубуз жөнүндө болот. Элет деген сөз эмнени билдирет? Элет бул Евразиядагы тала, тоо жана чөлдөрдө жашаган, көпчүлүгү малчылык менен алышкан элдердин жалпы кыргызча аты. Элет деген сөз көчмөн сөзүндөн бир аз кеңирээк мааниге ээ болууда. Анткени элет ичинде эгинчилик, устачылык менен алектешкен, туруктуу жайга ээ болгон, көчпөй жүргөндөр да бар. Көчмөн болсо бул мал менен жайыттуу жерлерге көчүп, жерин дайыма алмаштырып, көчө турган үйдө жашаган киши. Азыркы учурда көчмөн же номад деп иш издеп шаардан шаарга, өлкөдөн өлкөгө көчүп жүргөн кишини да атап калды. Көчмөнчүлүк Африка жана Евразиянын тундра, тоо, тала жана чөлдөрүндө малчылык менен байланышкан элдердин арасында тараган. Алардын баарын көчмөн таануу же nomadic studies, кочевниковедение деген илимдер изилдейт. Анын ичинде да малды бакпай, бирок көчмөн катары эсептелген цыган элдеринде бар. Кээ бир балык улоо менен жанын баккан элдер да көчмөн катары таанылат. Биз болсо элет таануу курсубузда жалгыз гана Евразиянын улуу таласында жайгашкан көчмөндөрдү талкуулайбыз. Тектеш моңгол эли да элет деген сөздү өөлт деп тааныйт. Бул айырмаларды эске салып, биз бул курсубузду элет таануу деп атап сизге биринчи тааныштыруучу сабагыбызды сунуштайбыз. Евразиялык көчмөндөр 5 түр мал багат. Жылкы, бодомал, кой, эчки жана төө. Бирок эң негизгиси жылкы болуп эсептелет. Ат көчмөндүн канаты катары таанылган. Атка минип элеттер күчтүү дөөлөттөрдү курган. Көчмөнчүлүктүн пайда болушун жана бул маселе боюнча теория жана гипотезаларды да биз курсубузда талкуулайбыз. Элеттердин кантип көчкөнүн, алардын коомдук түзүлүшүн, өз башкаруу системасын жана мамлекет түзүлүшүнө да басым кылабыз. Көчмөндөр жөнүндө жалгыз гана фактыларды, андан башка ишенич жана элестер жөнүндө айта кетебиз. Анткени бул да көчмөндөр жөнүндөгү таасирдүү бир маалымат. Илим дайыма маалыматка таянат. Бирок эң биринчиден бул маалымат кайсы булактардан келгенин эске салыш керек. Тарыхый же башка бир булактарды колдонгондо автордун көз карашын да, ишеничтерин да унутпаганыбыз маанилүү болот. Анткени билим дайыма чындык менен ишеничтин ортосунда турган өтө субъективдүү бир нерсе. Мисалы, көчмөндөрдүн тарыхы жана маданияты боюнча кээ бир маалыматты биз отурукташкан элдердин булактарынан алабыз. Отурукташкан элдердин булактарына таянсак, көчмөндөрдүн бир элесине ишенич пайда болот. Элет элдери болсо өзүн башкача сүрөттөйт. Ошондуктан ар бир илим бул ишеничтерди эске алышы керек. Азыркы илимдер Европада өнүгүп, бизге ошол жактан Орусия аркылуу келген. Бирок бир четинен мындай Европа сунуштаган билим бир тараптуу катары кээде сынга алынат. Биз да европоцентризм сыяктуу маселеге курсубузда көңүл бурабыз. Орусияда көчмөн таануу же орусчасы кочевниковедение тармагы абдан өнүккөн. Бирок Орусия бул илимди көчмөн элдерди башкаруу үчүн колдонгон. Ошондуктан көчмөн таанууга идеология жана пропаганда аралашып кетти. Бул идеологиялык пропаганда көчмөндөр жөнүндө кээ бир ишеничтерди жаратты. Бул ишеничтер идеологияга баш ийген соң, аларды биз Совет доорунда мектеп аркылуу кабыл алганбыз, ошого да ишенип калганбыз. Мындай илимий сыяктуу ишеничтер абдан катуу таасир берген. Анткени биз илимге ишенгенге көнүп калганбыз. Идеологиялык илимдин көчмөндөр жөнүндө кабыл алып, билимибизди изилдеш үчүн биз келерки сабактарыбызга постколониализм ыкмасына таянабыз. Бул таасирдин күчү азыр деле сезилет. Мисалы,
көчмөн же элет дегенде ойго кандай элес келет? Азыр элет деген сөз алыскы айыл, маданий борборлордон алыс жайгашкан жерлерди билдирет. 150 эле жыл мурда элет же элатия дегендер Кокон хандыгын элдеген жана башкаргандарды билдирүүчү. Көчмөн деген түшүнүктү алсак, жапайы жырткычка окшогон, шаарларды өрттөгөн, илим билимди, маданиятты түшүнбөгөн кишинин ойго келгенине көнүп калдык. Азыр да элеттикке жакын кыргызчылык деген сөз коомубузда эң жаман нерселерди камтыган түшүнүккө айланды. Көчмөн бул артта калган, прогресске көнө албаган, шаарда жашай албаган жана эчтекени өнүктүрө албаган киши менен байланышкан сөз болуп калды. Албетте, көчмөндөрдүн башка да позитивдүү элеси бар. Бул элес көчмөндү айкөл, эр жүрөк, асыл, сөзгө турган, жаратылышка жакын деп сүрөттөйт, бирок дагы эле жапайы катары көрөбүз да аны. Италиялыктар 1967 жылы тарткан Урсус кыргыздын коркунучу деген тасмадагы кыргыздарды кантип элестеткенин билесиңерби? Режиссер жалын бийдин өзгөчө түрүн көрсөтөйүн деп окшойт. Элет таануу жалгыз гана улуу таалааны, көчмөндөрдүн тарых жана маданиятын жөнүндөгү курс болбойт. Биз көчмөндөр жөнүндө ишеничтерди, алардын кантип жана эмне үчүн пайда болгонун, кандай таасир бергенин жана эмне үчүн сакталганын да талкуулайбыз. Демек, билим чындык менен ишеничтин ортосунда турганын билдик. Муну эске алган илимий ыкманы эпистемология деп атайт. Эпистемология билимдин булагына, анын жаралышына карап, изилдөөнүн методологиясын тандайт. Методологияны таңдагандан кийин изилдөөнүн методдорун тандаса болот. Элет таануу бул көчмөндөрдү изилдеген бир илимий тармак. Бул тармак тарых, антропология, этнография, археология, социология жана башка социалдык жана гуманитардык илимдердин метод же ыкмаларын камтыйт. Методология жана ыкмаларды биз курстун келерки сабактарыбызда талкуулайбыз. Азыр болсо, көчмөндөр жөнүндө илимдин тамырларына карайлы. Тилекке каршы көпчүлүк учурларда көчмөндөр жөнүндөгү маалымат аларга таандык эмес булактардан алынган. Демек, көчмөндөр башкалардын көзү менен көрсөтүлчү. Бир четинен илимий ыкма бузулган жок, анткени маалымат тарыхый булактан алынып жатат жана ага таянып жатат. Бирок, изилдөөчүлөр үчүн колдонулган булакта бизди кызыктырган нерсе кантип сүрөттөлгөнү маанилүү болуп атат. Изилдөөчү булактагы маалыматты жөн эле пайдаланбай, булактын автору ал нерсе жөнүндө кантип жазганын да эске алыш керек. Мисалы, орто кылымдарда таандык европалык манускрипттерде көчмөндөр киши жегич катары көрсөтүлүп жатат. Бул сүрөттө париждик Мэтью өзүнүн Хроника мажора чыгармасында татарларды киши жегич катары баяндап жазган. Муну менен чектелбей, көчмөндөрдүн аттарын болсо да бак, бутак жегич катары көрсөтүлүп жатат. Ошол эле заманда курулган Херефорд кафедралда андан да өттү. Ал жакта сакталган манускриптте көчмөндөр болгон исидондор балдары өлгөн ата-энесинин денелерин жеп жатканын сүрөтү бар. Ушуга окшош булактардын таасири үчүн көчмөндөрдүн дагы бир жагымсыз элеси дүйнөгө тараган. Бул элес каракчы, тоночу, баскынчы, ууру деген элес болуп калган. Мындай көрүнүш дүйнөдө популярдуу болгон кино жана мультфильмдер менен таралып жатат. Мисалы, 1998 жылы Голливудда чыккан Мулан мультфильминде гундар каардуу, арам болуп көрсөтүлгөн. Байкап көрсөңөр, гун башчысы Шаңуйдун аты да абдан каардуу экен. Буга чейин айтылган париждик Мэтьюнун Хроника мажора деген чыгармасындагы ат менен салыштырууга болобу? Айтканымдай, биз көчмөндөр жөнүндөгү ишеничтердин сакталышын жана таасирин ушундай мисалдарга таянып, эмне максаттар менен пайда болгонун да курсубуздан көрөбүз. Азыр болсо,
бир суроо жарылып жатат. Көчмөндөрдүн жагымсыз бирок кеңири тараган элестерди ким жараткан жана эмне үчүн? Көчмөн таануу илимий тармагы жаралганда колдонулган көпчүлүк булактар отурукташкан элдерге таандык болчу. Отурукташкан жана көчмөн элдерге бөлүнүү көчмөн таанууга абдан таасирдүү бир күч берген. Баарынан мурда жердин ар бир алкагында өзүнчө бир калк жашайт. Бирөөсү отурукташкан, экинчиси көчмөн деп Рашид ад-Дин Хамадани жылнама жыйнагында 14-кылымда ушинтип жазган. Бирок бул бөлүнүү эки тараптуу өтө субъективдүү көз карашты жаратты. Мындай көрүнүштү түшүнүш үчүн биз постструктурализм ыкмасын жана деконструкция методун курсубузда колдонобуз. Демек, курсубуздун максаты Евразиялык көчмөндөрдү изилдөө үчүн жаңы куралдарды жана ыкмаларды үйрөтүү. Бул ыкмалар идеологиялык жана улутчул илимий көз караштардан алыс болот жана көчмөндөрдүн субъективдүү көз карашка салым кошо турганына ишенип, сиздерди онлайн курсубузга чакырабыз.